Кечээ күнү Бишкек Ош автожолунда Scania үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа менен Toyota Ист кагылышып, анын кесепетинен жеңил унаада бараткан 4 киши кырсык болгон жерден каза тапкан. Алардын бири 11 жаштагы бала. Учурда жүк ташуучу унаанын айдоочусу сурак берип жатат. Жол кырсыгы жеңил унаа карама-каршы тилкеге чыгып кеткенинин улам болгону айтылууда. Дагы 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы 3-мартта Токмок шаарына жакын жерде катталды. Honda Step-Wagon жана Toyota Alteza'нын кагылышуусуна жолдун тайгактыгы себеп болгон. Наот болгондор бир үй бүлө мүчөлөрү болушкан. Алар Бишкектен Каракол шаарына тойго баратышкан. Кырсык болгон жерден бирөөсү дароо үзүлүп, калган үчөө ооруканада көз жумган. КАЗ-53 менен Спринтер Lexus үчөө кагышыптыр. Токмок шаары менен Кемин районунун ортосундагы айланма жолдо кечээ күнү дагы 3 унаа кагылышты. Анын кесепетинен бир адам каза таап, 11 киши ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жүргүнчү ташыган кичи автобус Балыкчыдан Бишкекке келе жатып 2 унаа менен кагылышкан. 4-март күнү болжол менен 15:30 чамасында ошол джип менен жана КАЗ-53 ошондой эле маршрутканын кагылышуусу болду. Ал жерге ошол биздин кызматкерлер чыгып, материалдарды топтоп тергөөгө өткөрүп беришти. Азыркы учурда тергөө иш-амалдары жүргүзүлүп атат. Ошол маршруткадан бир адам каза болгон. Калгандары ошо ар кандай жаракаттар менен ошо территориальный ооруканага кайрылышкан. Эми бул катуу ылдамдыкта айдап келип эле баягы жол эрежесин сактабай ошонун кесепетинен баягы жол кырсыгы болуп. Жүргүнчү ташыган кичи автобус катышкан жол кырсыгы Ош шаарында да катталды. Анда эл ташыган кичи автобусту Daewoo Matiz унаасы келип сүзүп, кичи автобус жолдон чыгып кеткен. 8 адам ар кандай жаракаттарды алып ооруканага түштү. Учурда жогорудагы жол кырсыктары боюнча соттук медициналык жана автотехникалык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Оор жол кырсыктары болду ушул эс алгындары. Ушундай оор кырсыктарына кабыл барыш үчүн жол кыймылынын катышуучуларынан суралып кетет элек. Ушул жол эрежелерин так сактап, өзүнүн жана жүргүнчүлөрүнүн өмүрлөрүн ойлоп, катуу ылдамдыкта айдабай, карама-каршы тилкеге чыкпай, бөөдө кырсыктан тышкары болуп жүрсүн деп тилейт элек. Жалпысынан өткөн дем алыш күндөрү өлкө боюнча 38 жол кырсыгы катталды. Аларда 12 адам каза болуп, 61 адам ар кандай жаракаттарды алган. Адистердин айтымында жол кырсыктарынын 90%га жакыны айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгынын кесепети. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.